Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр жана биздин каналдын катталуучулары. Сиздер менен Ош Мүлк каналы. Бүгүн 28 сентябрь 2025 жыл. Бүгүнкү чыгышта сиздерге аябай сонун тынч деп эсептелинген авиакаргоду сатып жаткан бир бөлмөлүү батирди көргөзмөкчүмүн. Ремонту дагы жакшы экен, келип эле жашай турган экен. Сиздерге келүү жолун түшүндүрөйүн. Видеону аягына чейин толук менен көрүңүздөр. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге келүү жолун түшүндүрө кетейин. Сиздер баарыңыздар деле билесиздер авиакаргоду. Аэропорт жолуна бара жатканда эле сол жака буруп кетесиздер, ошол авиакаргодун жолуна. Ошол жол менен түз келесиздер. Келгенден кийин эле ушул жерде магазин бар. Магазин менен мына дом, 5-дом. Ошонун ортосуна тар жол бар экен, ушул жактан сол жака буруп кетесиздер. Азыркы көргөзүлгөн жол менен биз кирип келдик. Келгенде эле түз келсеңиздер, ушул жерде 6-дом бар. 6-домдун 1-подъезди 4-кабатында сатылып жаткан бир бөлмөлүү батир. Анан урматтуу туугандар, сиздер эске ала кетишиңиздер керек. Биздин Кыргызстанда дайыма жер титирөөлөр катталып турат. Канча жыл жер титирсе дагы ушул домдор дайыма чыдап келет. Анда эмесе сиздерге 4-катка көтөрүлүп, сизге бир бөлмөлүү батирди көргөзөйүн. Урматтуу көрүүчүлөр, биз батирге кирип келдик. Киргенде эле сиздерге башында расположениесин түшүндүрөйүн. Сол жака бурсаңыздар, бул жак кухня, бул эшик ажаткана, анан туш жагы болсо бир бөлмө. Сиздерге бир катарасынан көргөзөйүн. Биринчи ажатканадан баштайбыз. Азыр ажаткананын ремонт жагынан кафель болгон, аристон бар, стиральный машина бар, бардыгы бар экен, урматтуу туугандар. Бул жактан чыгып, кийинки бөлмөбүз бул жак кухня. Кухнясы аябай кең экен. Терезелер пластик болуптур. Турецкий радиаторлор орнотулган. Полу линолеум. Караңыздар. Мебелдер бар. Холодильник. Эсин айтышынча, бул жакта бардык ушул мебель эмелер калат экен. Техникалар. Ал жагынан да сүйлөшөсүздөр. Бул бөлмөдөн чыгабыз. Кухнядан чыгып, кийинки бөлмөгө киребиз. Караңыздар. Аябай кең экен, чоң экен бир бөлмө болгону менен. Мебелдер калат бул жакта. Сон мебель экен. Терезелер ошондой эле пластик, ремонт жагы окшош экен. Ремонту жакшы бул жерде. Калсаңыздар өзүңүздөр да ремонт кылсаңыздар болот. Ошол жагы дагы бар. Турецкий радиатор. Бул жагы болсо балкон экен. Азыр балкон дагы аябай кең экен. Бул жакта буюмдарыңызды да койсоңуздар болот. Терезелерде пластик болуптур. Кийин бул жердин батирдин өзгөчөлүгү, сиздер угловой дешиңиздер мүмкүн, бирок бул жер утепление болгон экен, караңыздар. Радиаторлор дагы жаңы орнотулуптур бул жерде. Кышынасы аябай жылуу болот экен бул жер. Анын жайында болсо мына аябай күн ысыкта кирип келдим, салкын болот экен. Утепление кылсаңыздар үйүңүздөр ушундай болот. Ошо урматтуу көрүүчүлөр, эми характеристикасына токтоло кетсек, балкондун эсептебегенде 34 квадрат метр экен. Баасы болсо $47,000 дейт. Албетте кеми болот. Айтылган баада эч ким сатпайт. Анан кошумча сурооңуздар болсо, ээсине бересиздер. Ээсинин номерин ылдыйга калтыра кетем, комменттерге да жазасыздар. Бул жерге болсо мен өзүм номеримди калтыра кетем. Эгерде сиздер да ушинтип рекламага бергиңиздер келсе, ушул номерге меникине кайрыласыздар. Ошо урматтуу туугандар, саламатта калыңыздар. Бүгүнкү чыгышты ушу менен аяктайбыз.